Таң манай берүүсү өз ишин улантат. Бүгүн биз коопсуздук боюнча дегеле бардык телекөрүүчүлөрдү Орозо айт майрамы менен куттуктап, мынакей бүгүн Рамазан айы, улуу Рамазан айы бүтүп, Орозонун акыркы күндөрү кече болуп бүтүп, бүгүн айт майрамы белгиленип, бардык биздин мекендештерибизди, бардык биздин мусулман бир туугандарды бүгүнкү Орозо айт майрамы менен куттуктап, эфирибизди улантабыз. Келген коногубуз дагы бар. Бүгүнкү майрам менен жалпы журтту, элди куттуктайм деп тааныштырып өтсөк, ырчы эл аралык фестивалдардын лауреаты Санжар Төрөгулов мырза. Саламатсызбы, Санжар мырза? Саламатчылык. Айт мубарак болсун. Бирге болсун, чоң рахмат сиздердин дагы. Маанайыңыз жакшы буюрса. Жалпы элди бүгүнкү майрам менен куттуктап алсаңыз болот. Келиңиздер, бардык кыргызстандык мусулмандардын баарын ушул бүгүнкү Орозо айт майрамы менен куттуктайм. Ошол. Жакшы. Анан Калчалар деп коет. Жакшы. Санжар мырза, аккордеон менен сиз ушул Рыспай Абдыкадыровдун ырларында аткарам деп калдыңыз да. Канча болду ошол улуу инсандардын ырларын аткарып аккордеон менен ырдап жүргөнүңүзгө? Негизи аккордеон менен баштап ырдап баштаган кызыгуу десем болот. Кызыгуу мектепте башталган, айылдан. Андан кийин ошол учурда аккордеон менен, комуз менен ырдап жүрдүм. Андан кийин билим алайын деп ушул биздин Борбор калабызга улуттук Калый Молдобосанов атындагы консерваторияга келип, ал жактан вокалдык бөлүмүнө тапшырдым. Анан ошол аккордеон менен ушу бала кезден ырдап жүрөм. Анан Рыспай Абдыкадыров, ошол эле Асанкалы Керимбаев агаларыбыздын ошол ырларын аткарып жүрөм. Бул жактан болсо ошол Улук мырза Полотов агайыбыздын колунда улуттук консерваторияда окугам. Анан көпчүлүк ушул аккордеон менен ырдаган жаштардан сурасаң, мен Бекборбиевдин ырдаганын көрүп, анан аккордеонду колума алып, ошол агамды кумир тутуп же башка ырчыларды кумир тутуп ырдап калгам дейт да. Сизде да ошондой болду беле? Ооба эме, бала кезде ар кайсы оончу аткаруучулардын ырларын ырдачумун. Ошол эле комуз менен, ошол эле Сыймык байкебиз, Сыймык Бейшекеев агаларыбыздын ырларын комуз менен ырдап жүрдүм. Ошол эле Бекборбиев агабыздын, анан ошол андан дагы эски мурунку ырларга көбүрөөк ошо бала кезде эле жакын болчумун. Элдик чыгармаларга. Көбүнчө кимдин ырларын аткарасыз? Көбүнчө деп булдукунду айта албайм. Анан аралаштырып баарын ырларын өзүмө жакшы ырдайм. Жакшы. Ал эми азыр кайсыларды ырдап бересиз? Азыр болсо жакында Болот Токтобаев агабыздын ырларын аябай жактырам. Ошол айрыктарын, ошол кишинин ырынан аткарып берейин, сагынарым деп жакында эле ушуларды жаттап, анан бир менен ушул кайрык жагып калса көпкө чейин ошол мээмен кетпей, анан көпкө чейин кыңылдап ырдап жүрөм. Ошол ырды аткарып берейин. Сагынарым, сагынарым, саргайып калар бекер агыраңың. Жайынаган элик көзүң сум сайбасын, жарокер мен өзүңдү, жарокер мен өзүңдү сагынарым. Жарокер мен өзүңдү, жарокер мен өзүңдү сагынарым. Келип кал дүйнө жүзүн жарык кылып, шолаңды нуруңду эч аябастан. Өзүңсүз мен кеттим айымыздай сынып, өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бир көк асман. Өзүңсүз жылдызы жок, өзүңсүз жылдызы жок бир
көк асман. Sen бар üçün жарықчылық, манелі ырдо жана сүйі жетпей, тағдырым берет чырғалы зарықтырып. Жашаймын махаббаттан, жашаймын махаббаттан, ümit üzbey. Жашаймын махаббаттан, жашаймын махаббаттан, ümit üzbey. Жашаймын махаббаттан, жашаймын махаббаттан, ümit üzbey. Баракелде. Эң сонун эми ар бир эле адам жакшылыктан, жакшы нерседен үмүт үзбөш керек экен да. Адамдын үй бүлөңүз барбы? Аябай сурадыңбы сен? Үй бүлө азырынча бойдокмун. Жаш элем деген 10 күнүмөн 1 күнүм ачылып элек дегендей. Жакшы. Сүтүм оозуман кетерек деп баштабайсызбы? Санжар мырза, мен сиздин алгачкы жолу аккордеон көтөрүп чоң сахнага чыккан кезиңизди сурагым келип атат да. Качан, кайсыл учурда, кайсыл жерде болду эле? Мен аккордеону менен эмес, мен эң алгач чыкканда ушул Улук Мырза Полотов агайыбыздын өзүнчө ыр чыгармачылык кечеси болгон, ошол окуучулары, ошол биз 2009-2010 жылдары болчу. Мен ошол кезде жаңы келип агайдан окуп студент кезим болчу. 2009 болуш керек. Ошол кезде филармониянын сахнасына биринчи жолу чыккам. Андан кийин эле ошол сезимдер. Сезимдер эми ал кезде Колдор калтылдап. Андай болгон, негизи азыр деле ушул ар бир чыккан эмеде өзүнчө сезимдер ар башка боло берет да. Андан кийин ошол эле биздин Бакыт Тилегенов дирижер агайыбыз ушул мэриянын алдындагы эл аспаптар оркестринде солист болуп жүрдүм, ал жакта ырдап. Анан ошол оркестр менен ырдап көбүрөөк ошол сахнага чыгып аттым. Анан ошол оркестр менен ырдап чыкканда өзгөчө сезимдер болот. Анткени баардык инструменттер бүт живой баары. Ар бир так, ар бир ритмден жаңылбай ырдашың керек дегендей. Бир кемеге түшүп алып эле жанагы баардыгы тең калакты мондай кылат эмеспи? Ошол сыяктуу эле сиз дагы алдынан туруп алып ырдап атканда өзүнчө бир башкача сезим болсо керек. Болот. Өзүңүздүн чыгарган автордук ырларыңыз тууралуу да сурагым келип атат да. Буга чейин жазып жүрдүм, акыркы учурда эле жазбай калдым деп калдыңыз да, негизи. Эми студент кезде анча-мынча кайрып келе калгандай жазып койчумун. Бул деле баягы өзүңдүн изденүүдөн, анан илхом деп коет го, баягы эргүүдөн да болот болуш керек. Ошол учурда азыр мүмкүн изденбей калдым, мүмкүн жалкоолукпу, мүмкүн ушул бир учур менен болот окшойт. Азырынча таарынышып жүрөт окшойм, ошондой азырынча жаңы бирдеме чыга элек. Анан ошо мектепте ушул студент кезимде анда-санда бирине экин жазган ырларым бар. Анан автордук десем анда эме болуп калат, бир-эки эле чыгарма бар. Эр тагайын тартат дечү эле. Сиз тагайыңыз тарткансызбы, ата журтуңуз тартып бир чыгармачыл чымыны бар тенеңиз? Мен эки жактан тең бар. Мен ошол тайкелерин ошол апам өзү ырдайт. Комуз аккордеон ойнойт өзү. Чыгармачыл үй бүлөдөн турбайсызбы? Ошол ыр жандуу үй бүлөдөнмүн. Ошол эле мен тайкел тараптарым баары ошол аккордеон комуз менен ырдайт. Анан атам жактан да бар. Атамдын жактагы өзгөчө ушул баягы эме төкмөлүк акын ушул өнөрдү аябай атам баалайт. Бардык эле таланттуу экен, каяктан болосуз деген? Баалайт. Мен өзүм Жалал Абад областынын Базаркоргон деген районунан болом. Ошол үйдө менден улуу агаларым ушул баары аккордеон комуз менен ырдап, мен ошолорду көрүп, анан кызыгуу жаралып, комуз кармап ошентип ырдап калгам. Жакшы. Анда ушул сөздүн баягы кор калтырбай дагы бир чыгарма аткарып берип туруп, өзүңүзгө жаккан, элге жаккан. Мен анда жана башта айтып өтпөдүмбү, улуу
мурунку агаларыбыздын ырларын көбүрөөк аткарып жүрөм деп анан Аксыбай Атабаев деген агабыздын дагы Махабатым деген чыгармасын аткарып жүрөм. Бул өзү мен угушум боюнча 67-жылы жаралган ыр экен. Ошол учурда элге кеңири таралып, кийин мен ушул эстрада аранжировка жасап, жаңылабынан бул ырга клип тартып дегендей. Ошону аткарып берейин анда, өзүмдүн репертуарыма кошуп жүрөм. Бойлоп тонун булагын, бал сөзүңө канган убагым, бакытым деп дектеп жүрчелем. Бала кезден сүйгөн ынагым, бакытым деп дектеп жүрчелем. Бала кезден сүйгөн ынагым. Еске салып айыл арасын, боюң түзүп өсүп барамын. Эгер менде көнүң бар болсо, сыздатпачы, кыйнабачы жүрөк жарасын. Эгер менде көнүң бар болсо, сыздатпачы, кыйнабачы жүрөк жарасын. Мерес болуп чокко салбагын, мен айтпаймын андан ар жагын. Меримиңе мени жылычы, махабатым сүйгөн ардагым. Меримиңе мени жылычы, махабатым сүйгөн ардагым. Махабатым сүйгөн ардагым. Ай бали. Мыкты аткаруу, мыкты ыр, сонун ыр, негизи ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге, Санжар мырза. Таңкы убактыңызды бөлүп, жалпы элди бүгүнкү айт майрам менен куттуктап кетейин деп келип бергениңиз үчүн рахмат билдиребиз. Ыраазычылык, ийгилик. Биз дагы бир айтып өтсөк, ырчы, көптөгөн эл аралык сынактардын лауреаты Санжар Төрөгулов бизде конокто болду. Алдыңызда эфирибизди улантабыз.